Эми көрүп атпайсыңар өзүңөр. Мурда эле басым болуп келген. Эми аны ачыкта анасын айтканда деле азыр мага эмне билем мен тынчтык керек, эме керек, ошон үчүн айткым да келбей. Табышмактатпай кичине тагыраак айтсак болобу. Негизи ким тарабынан болду бул? Президент тарабынан деле өткөндө жазбадым беле тиги министрден. Кат айтат элем, келсе болмок деп айтты билгенчи. Бул ушинтип эле келишкен да булар, көчүрөбүз, алабыз деп. Мен жетекчи болгондон кийин ошол жерде коргодум да, анан өзү тиги саламдабай айттырып, ага чейин тетиги Марат Турсунбеков, Нургалы Асаналиев, Дамирбек Асылбек уулу менен тиги берки Марат менен урушканда бир топ кишилер бар болчу, акыйлашып. Ошолордон улам эми жанагындай кысымдар болуп атат. Соңку чечимди кабыл алып, ушундай кадамга барышыңызга соңку аракет кандай болду? Ким тарабынан болду? Мисалы, эмне деди? Коркуттубу? Жеке өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө байланыштуу эмне деп эскертүү берилди? Эмне болду? Эми жумуштан да кысымдар боло баштады. Отпускада болчубуз, кайра чыгарып алып сөгүш башталды. Эмне кысым болгонун мен айтпай эле коеюн. Ачык айтпайын дегендин өзү башка ошол күмөн санап тургандарды ынандырабы? Күмөн санайбы, санай берсин. Мен эмне жөн эле өз жеримди, өз элимди кетип калыш мага жөн эле тамаша эмес же ойчук эмес да. Демек ошентип олуттуу деп атасыз, Мамлекет үчүн эки киши күйсө, эки күйгөн кишинин бири менмин да. Анан маданият үчүн эки киши күйсө анын бири менмин. Манас үчүн эки киши күйсө анын бири менмин. Бирөө болсо жалгыз менмин да. Анан ушундай ошол жерде мисалы үй бүлөмдү алып алып анан кетип калыш мен үчүн жөн эле эмес да. Сиз канча убакыт чет жакта болом деп болжоп жатасыз? Билбейм, айта албайм. Дөөлөт ага, эгер сыр болбосо кайсы жакка кеткениңизди айтууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Азыр эми ачык айтпай эле коеюнчу. Өзүңүз манасчы болсоңуз, саясатчы эмес, өнөр адамы дегендей да. Эми манасчы ошол өзү сүрөттөп айтып келген кереметтүү Ала тоодон дейли, касиеттүү кыргыз жеринен оолактап кеткени сиздин өнөрүңүзгө, айтуучулук касиет чеберчилигиңизге кедергисин тийгизет же тийгизбейт деп ойлондуңузбу? Мен бул жерден айла жок кеттим да. Айла жок кеттим. Сиз айткандай мен саясатчы эмесмин, мен манасчымын. Айла жок. Кудай башка салганды көрөбүз. Мен каякта болсом дагы ошо манасты даңктай берем, барктай берем. Садыр Жапаров башында турган кыргыз бийлиги дейли, Манас дүйнөсүнө буга чейинки президенттерден көбүрөөк мындай оң көз менен карап атат, жакшы шарт түзүп атат, театр ачып атат деп аткан шартта Дөөлөт Сыдыковго мындай мамиле болушу мүмкүн эмес эле деп таң калгандар болуп атат да. Театр ачып Манас айткандарды артист кылып койгон менен эле иш бүтпөйт да. Анан ошол театрда иштеп аткан Манас аткаруучулар, манасчы, кээ бири манасчы сөрөйлөр деп коеюнчу. Ошолор жанталашып айлыгын акташ үчүн Манас айылынын жерин бере бер да, ал президенттин иш башкармалыгына караштуу да дегендер болду да. Кыйнап алып чакырып алышып ошолор кыйнап. Бул туура президенттин иш башкармалыгына караштуу, бирок Манастын жери. Ошол манасчылар, манасчы болмуштар эч убакта өздөрүнүн кызыкчылыгынан Манасты жогору койбош керек. Кудай арбакка койдум. Анан чындыкты көрүп, калыс пикирин айткандар аз экенин аларды деле көрдүк. Манас атабыздын өзүнүн жеринде Манастын өзүнүн орун жок болуп калган заманга келип калыптырбыз. Бул жакшы эмес да. Дөөлөт ага, мына сиз нааразы болуп аткан кыргыз бийлигинде Манас дүйнөсүн абдан жакшы түшүнөт, адабиятты абдан жакшы түшүнөт деген адамдар бар да. Сиз ошол кишилер менен акылдашып, кеңешип көрдүңүзбү? Билбейм, ал кимди айтып атасың билбейм, бирок баары эле көрүп атышат ошонучу. Баары эле көрүп атышат, баары эле ошо бийликте. Эмнени кеңешем? Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров ал жерде эч ким тартып алайын деген жок, анын ордуна жаркыраган кайра эле ордо курулат деп түшүндүрмө бербеди. Ошол сизди ынандырган жокпу? Анын баары калп. Адет эң башында эле келгенде Нургалы Асаналиев деген айткан, бул жерде бояк жагын алып бартын түздөйбүз, андан ар жагын оңдойбуз, анан ар жагын дагы ээн жери бар да батыш тарабында, ошол жака үйлөрдү салабыз деген. Андан мурун жанагы Марат Турсунбековден арабтарды алып келип, эч кимди көзүнө илбей эле жөөлөп, коркутуп кирип эле
моякты момундай кылабыз, муну бузабыз, кайра эметебиз деп жүргөн. Жерди тартып алабыз деп атат, Манас айылын көчүрүп жиберебиз деп атат деп өз чындыгыңызды айтып атасыз. Ошол учурда андай эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес. Ал жерге кийин Заңгырага Манас Ордо курулуп калса, Дөөлөт Сыдыков уят болуп калбайбы дегендер дагы бар. Кандай деп жооп берет элеңиз? Президенттин тапшырмасы менен, президенттин иш башкармалыгынын аткаруусу менен конкурс өткөргөнбүз. Ошондо 3 эле киши тапшырган. Бирөөсү жанагы Раматылык Керексизов Кытайга тургузган боз үйдү, этаж боз үй барго, үйдөй болгон. Ошонун эле эмесин көчүрүп келиптир, проектисин көчүрүп келиптир. Экинчиси жөн эле Туулга болгон 4 жолдун кесилишине кое турган эле мурда илгери жасап койгон эле нерсесин алып келген экен. Үчүнчүсү ошо биздин окумуштуулар, манасчылар, Манас дүйнөсүнө, кыргыз дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар, илимпоздордун баары концепция жазылып ошолорго койгонбуз. Ошо концепцияны апарып ошолордун талкуусуна койгом. Ошол концепциянын негизинде конкурс өттү да, ошо концепцияга так даана жооп берген эскиздик проекти 12 кишиден турган калыстар тандап алган. 1 жылдан бери улам оңдочу жерлерин айтканбыз, буякты оңдо, буякты түздө деп. Ошонун баары оңдолуп, түздөлүп келгенден кийин аны акча жок, муну кура албайбыз, бул Манастын айылын көчүрүш керек, тетиги өйдө жакка алып барыш керек, жок деп келип туруп, Манас айылын чегин бузуп киргенде, биз чыркырап айтып чыкканда, даяр турган долбоорду жасабай, ишке ашырбай, 2 күндө эле даярдай коюп эле, мына ушуну салабыз деп эле элди алдап коюшту. Бул Манас айылы көчүрүлмөк, бул салынмак эмес, бул салынат деген жок болчу, жөн эле биякты парк кылып оңдоп коебуз деп атышкан. Манас айылын монастырь кылып тетиги өйдө Арашан жакка көчүрөбүз деп деле президенттин кеңешчиси айтып чыкпады эле. Мен кечээинки жарыялаган кыргыз курулуш сервисден алып туруп жарыялаганбыз конкурс болордо топосъемканы. Ошо топосъемкадан президенттин иш башкармалыгы жарыялаган долбоорду карасаңар, көп жери кемип кеткен. Каякта ак үй жактагы жердин баарын киргизип кеткен, анын батыш тарабында жерлердин көбү жок. Эмнеге аларды айтпайт. Калп эле 3 гектардан 8 гектарга чейин чоңойтуп атабыз дейт. Ал андай эмес, өзү 9 гектар жер. Калган 1 гектар жери кайда калат анда?